улак чагып атканда мына тиштей коюшат. Ошондо ошол жерине пактатып коюшат, тишке көп неме келбесин деп повреждение. Анан эми баягы айтат эмеспи? Неме өлсө атан өлсө тайлак бар, чому жерде калбайт го деп. Ошонун сыгарындай бул өнөр ата-бабаларыбыз да жасаган. Анан эми будан уяла турган деле нерсе жок. Себеби биз пешене термен жасап, ийне менен жасап, мына тиричилик кылып атабыз. Ошондой нерсе издениш керек, буга изденүү керек. Биринчиден адамда изденүү керек. Ал мисалы үчүн биз бар үчүн улуттук салт санаа сакталып турат. Биз бар үчүн ошо улакчылар болуп атат. Улакчылар болуш үчүн улак сакталып, оюн көкбөрү деп сакталып, мына ассоциациялар курулуп атат. Өрмөк камчы, чаян түймө деп коет, 8 көк. Мен угушума караганда 3 кадо кийинирээк чыгыптыр. Датка кылдырган дейт, биздин жигиттерге жалаң 3 кадо кылып түрк жаса деп устап. 3 кол менен ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Кайда барасың? Камчы сапка. Мага дагы ала кел болот. Ушундай жерлер да бар экен да. Ошондон. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир KG каналынын катталуучулары. 8 январь 2022 жыл Ош обласы Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылы. Тагыраак айта турган болсок, Ынтымак айылына келдик. Бул жерде агаларыбыз ат жабдыктарын жасап, кыргыздардын улуттук буюмдарын жасап, кол өнөрчүлүк менен алек болуп аткан. Ошол өнөрчүлүктөн сиздерге бир аз маалымат берип көрсөтөлү деген максатта келдик. Биз менен чогулуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Андыктан биз менен чогулуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз мырза? Ден соолуктарыңыз жакшы? Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Жакшы отурасыздарбы? Отурабыз, тынчып баары жакшы. Аллага шүгүр. Ушул сизди интернет тармактарынан бир аз көрүп, таанышып, көрүп калдык эле. Кыргыздардын улуттук буюмдарын жасап, ат жабдыктарын жасап, кыскача видеолоруңузду көрүп калдык эле. Ошолорду эми сизден бир аз толугураак көрөлү деп, толугураак таанышып, элдерге да бир аз маалымат берип көрсөтөлү деп келип калдык. Алла, машалла. Куда каласа, Аллах буйрса, ошо өзүбүздүн кичине өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Эми ата кесип, бул атадан калган. Атам өзү деле азыр отурат. Бул жакта ооба, бул жак устаканабыз биздин. Бул жакта ат жабдык жасайбыз. Ушул жерде атайын устакана кылып жасап, ушул жерде чыгарасыздар, Ушул жерде жасайбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшы отурасыздарбы? Жакшы. Иш илгери болсун. Жолуң болсун. Рахмат, рахмат. Бул жерде ушундай камчылар жасалат турбайбы? Ушу бул мындайча айтканда өзүбүздүн камчыбыз, бул автор өзүбүздүн камчылар, мына чыгарган камчыларыбыз двойной тегиш. Ош өрөнү боюнча ушу бизде чыгат. Ушу автор бул атам. Киши болот автор. Жүгөндөрдү жасайбыз. Мындай жабдыктардын баары жасалат турбайбы бул жерде? Бул жерде жүгөн, басмайыл. Ат жабдык комплекттер полный жасалат. Мына басмайылдар, ички сырткы, сары тогот эми заказга карап жасай беребиз. Бул жерде бардыгын кылабыз. Бул жерде жүгөн бар, куюшкан бар, өрмө камчылар, кайма камчылар бар. Булдурсун камчы десе, булдурсун камчы деле жасап беребиз. Анан көмөлдүрүктөр бар. Эми азыр бизде заказ кылгандар ушулар эле бар эле, мына двойной тегиш жүгөндөр. Мына куюшкандар бар. Ошол. Эми сиздер ушул жерде суроо пайда болуп калды. Буларды кандай сатууга жасап тигесиздерби же атайын буйрутмалар болобу? Буйрутма менен бизде. Бизде мындай да, базарга көп алып чыкпайбыз. Үйдө олтуруп заказной тегебиз. Бизге заказ кылат. Эми заказной дегени биз на совет жасайбыз. Пышык болот, двойной тегиш кылып. Эми өзү видеодон деле көрсө болот. Таза кайыштан. Бизде мында ортосуна башка нерселерди кошулуп, колго жасалган кайыштардан эмес. Ошо жасалышы ошо таза кайыштан, анан качественный жасайбыз, ошого үйдө эле жасайбыз. Анан камчыларды, кайма камчыларды оптум ошо заказчиктерибиз бар, Ошто, Куршапта, Өзгөндө, Кара Сууда. Ошол жака оптум өткүзөбүз. Ошол. Атак, мына жүгөн, куюшкан, басмай, сасмайлар только заказной тегебиз. Эми булардын бүтүшү
бүт эле ушул машинкаларда тигилеби же мына колдо машинкаларда тигилет. Колдо тигилген жери бир гана мына оздурук менен илинген жери кол менен тигилет. Кээде эми машина менен десе машина менен тигип беребиз. Кол менен мындай болуп. Тигилер бар. Кол заказ кылса кол менен тигип берем. Башкачараак болот да. Ушул машиналарды Россиядан мээнетине жараша. мээнетке жараша болуп калат деңизчи. Кол менен тигип бер деп балдар келет, келет, машинка мындай экен. Кол менен тигип бербейсиз баба деп калат. Анан кол менен тиккенде эле болуп калат. Немелерде. Жүгөн, куйушкан, анан эми басмай азыр эми техниканын заманы болду. Коом өзгөнгө же биз деле өзгөрүшүбүз керек да улум. Туура айтасыз. Анан эми баягы болкуй эскиден деп туруп эски очокко чай кайнатып жүрө элек. Анан газга да чай кайнатып ич керек, токко да чай кайнатып ич керек. Ошонусу кандай бизде ham жаңылык болуп машинкалар менен тигебиз. Эми заман ошонук болуп калды да. Анан бирок көбүнчө эле ошо биз буйртма. Атым чоң эле, кичине эле, анан мындайынан дейт бизди эл уста кылды. Чындыгында биз өзүбүз эле уста болуп чыккан жокпуз, ошо элде базарда мынер мындай кылып бериң, өзгөртүп бере аласызбы? Мага мына жерден бир жүгөн көрдүм эле, ушундай жүгөн жагып калды эле, же камчым жагып калды эле. Ал устаныкы мындай экен деп калат. Анан ошондой эле. Анан биздин өзүбүздүн ошо авторлук почеркибиз ошо 2 кабат. Алакканын постоянно мына бизде алаккан да. Мынерине пакта тыгып коебуз. Мында улакта тиштешет да, муста немедегилер камчыны мындай кылып улак чагып атканда мындай тиштей коюшат. Ошондо ошол жерине пакта тыгып коебуз, мына тишке көп неме келбесин деп повреждение. Анан тигишибиз 2 тигиш болот дагы могул жерлери. Анан кадоосун ошо айырмасы бар да, бир уста менен бир устаныкы айырмаланып туруш керек. Анан ошол биз башка усталарды туурабас үчүн өзүбүздүн авторлук немелерибиз ошолдон кирип калат. Көргөндө эле тааныйбыз өзүбүздүн, ал буюм меники экен, мына мен тиккен экенмин деп. Кайсыл балбандын колунда жүрүп калган болсо, көрүп калсаңыз тааныйт экенсиз алыстан. Анан башка бирөө алып келип калса, муну мен башка бирөөгө жасап бердим эле го деп калам. Кээде болуп калат. Улакта таап алышат дагы түшүп калат да. Алып келип калып, мынаны оңдоп берип коюңуз деп калат. Бул мынаны палан куршапка жасадым эле го, же мына лаңгарга жасадым эле го деп кээде буюмдарын адаштырып таап алган күндөр да болуп калат. Келип калат. Кайра айланып Мага келет. Болгон окуялар да ол эми. Анан эми баягы айтат эмеспи? Неме өлсө атан өлсө тайлак бар, чому жерде калбайт го деп. Ошонусу карындай бул өнөр ата бабаларыбызда жасаган. Мен жасап атам, менен кийин балам көрдүм, балам жасап атат. Мунун баласы да эртең жасайт. Уяда эмнени көрсө кыргыз айткан. Илгери эле айтып койгон, 1-2 сөз менен түшүндүрүп койгон. Мунун баласы дагы ошо уяда, уяда болуп. Биз эмнени жасабасак, ошону жасайт эртең. Анан эми будан уяла турган деле нерсе жок. Себеби биз пешени тер менен жасап, ийне менен жасап, мына тиричилик кылып атабыз. Эртең балдарым эле менеткеч болуп чыкса жакшы да, неберем менеткеч болсо одан жакшы да. Өз пешени тери менен, алал оокаты менен жейт. Туура айтасыз. Бирөөнүн эмгегинен аяз кылбайт. Өзүнүн эмгеги. Ал эми ушул камчыны бир камчыга бир жасаш үчүн бирөөнү канча убакыт талап кылынат? Улум бул да иликамга карайт, жана артисттердин ыр чыгарганында. Ушу настроение зор болуп, сага окшогон үкелер ушу деп турса, тез эле жасап коем. Анан кээде ушу настроение начар болуп кала турган болсо, кээде бир күндөн бүтпөй болгондор болуп калат. Анан сложностуна карайт, эми өрмөлөрдүн баары оорлошуп, көктөрү көбүрөөк болуп калат. 32 көк болуп калган жерлери бар. 16 көк дегени бар. Анан кээде тасма жок. Бул кадимки эле чоң ишканадай нерсе. Биздики кичине сен башталгычы да. Бир жип же бир ийне сынып калса дагы бүтпөй калышы мүмкүн. Зависимый бири-биринечи. Анан эми мисалы жип жок болуп калса түкүрүктөп жабыштырып кое албайсың да. Ооба. Сөз жипти күтөсүң да. Ошондой нерсе издениш керек, буга изденүү керек. Биринчиден адамда изденүү керек. Биз мына 30 жылдын ичинде көп эле
neme alып көрдüm. Балдар жаш эле шәкірт алып көрдім буга. Biz 4-5 şakırt çıkardık. Özümüzün jeğenleri, tuğanlar. Bu alıstan gelbeydi. Özüne hiç kızı az adamlarda. Anan uştağandarday bolup, je bolboso ушундай кылып жасасакпы деп келип калышат. Боптур деп үйрөтөсүң. Бирок үйрөнгөнү менен изденүүсү аз да. Кайышты каерден алыш керек, ийнени каерден алыш керек. Ушуга окшогон нерселер чыкканда эле олар сразу болду. Бүттү, ушул жок экен дейт да, түңүлүп калат. А биз онтпайбыз. Багынбайбыз, изденебиз. Баламы тур. Мисал заказ келип калды. Мага бир мына жерине мынандай темир коюп же болсо мына жерине мынандай кылып тур жүгөн жасап бер дейт. Ана мен жок эле деп айта албайм да. Заказ түштү, биз заказчиктерди өтө баалайбыз. Заказ түштү. Тез жөнөп алам, палан жерде бар деп, ого буга тааныштарга звонок кылам дагы, ошол жерден издеп жүрүп бала таап келет. Анан коюп жасап берем. Анан мени ошол үчүн жакшы көрүшөт. Ака жок деген жок, ушуну бүтүп берип койдуңуз деп. Ан болбосо биз заказ алып эмне кылабыз? Жакшы да, мартабалыктын бир белгиси да. Эми ошондо Кудай берет. Ана улум, ана эң немеси ошол жерде болот. Ол алга акча табыш үчүн эле эмес, акча табыш үчүн эмес. Бул жерде көп нерсе бар да. Туура айтасыз. Мисалы үчүн биз бар үчүн улуттук салт санаа сакталып турат. Турбу? Биз бар үчүн. Биз жасаган үчүн уланып кетип атат. Мисалы үчүн азыр улакчылар эгерде биз жок болгондо өзбек эгар, орус эгар, орус камчыланып, чыбык камчыланып калат эле. Биз бар үчүн ошо улакчылар болуп атат. Улакчылар бар үчүн улак сакталып, оюн, көкбөрү деп сакталып, мына ассоциациялар курулуп атат. Чоң-чоң оюндар өтүп атат. Дүйнө таанып атат көкбөрү деп. Ошо көкбөрчүлөрдү көкбөрчү кылып жүгөн жок чаап көрсүн, ангелге кирип кетет. Ошо биз жасаган жүгөндөр менен аты башкарылып турат. Ооба. Эми айта берсек сөз көп. Унанын ролу жок болсо эч жака ошол да ошондой эле нерсе да. Бизде деле ошол эле. Анан немегеден буюмдардан болсо бардыгын жасайбыз. Эгарды кайра ресторация кылып берем. Чыгачыгарлардын кашы сынып калса кашын чабам, кашын кайра коюп берем. Кайыш менен каптап берем кайра. Себеби ал кам-кайыш, кам тери менен неме кылганда каптагандай мыктап коет ону. Мыктап койгон үчүн мык колду тилме болуп калат, улакты такаганда. Анан биз кайра ошо жакшы кайыштар бар, ошодон коюп туруп өтүк сапог кийгизип коебуз. Мойнуна. Чекол. Кайыш чекол болуп калат, болду. Эгерде эскирсе кайра алмаштырып алып берет. Эгардын өмүрүн узартат. Неме болсо орус эгарларды жасайм. Ошо сынып калган жерлерин, мына жер мынтип калды деп келсе кайра оңдоп берем. Жүгөндөрүң мына азыр мисалы үчүн мына бала мына өзүбүздөн болот эле. Алып келиптир, эски экен, атаман эле ыргытып алып айтам. Шуну оңдоп бересизби дейт. Бопту дедим. Мен баягы кыла турган кесүүң ушул да. Кесүүң ушул да. Сеники эски экен деп жасап койсоң болбой албайбы. Жаңыдан да эмес, эскини дагы ала жүргөн жакшы да. Ооба. Анан эскинин деле жакшы жерлери көп. Анан эски кесинде бизге окшогон аксакалдарды өлтүрүп коет болсо да балдар каяка барат, талим кимден алат. Туура айтасыз. Туура да, ошол үчүн эскинин да жакшы жактары көп. Анан ону деле билип жүрүш керек. Анан бирок коом ошо жаңы нерсени кабыл алып турган аябай жакшы балдар. Ошо менен өнүгүп, ошо менен жакшы нерсеге көп нем болот. Жакшы нерселери көп болот. Негизинен мындай карап турсам, сиздер жалаң ушул таза кайыш ошолор менен иш кылат, алып барат турбайсыздарбы? Туура. Убагында биз дагы колго жасаган мына кончулар жасаган кайыш менен иштеп көрдүк. Мында клиенттерибиз тезирээк келе турган болуп калды. Анан нааразычылык боло баштады. Анан издендим. Бул тууган өзбектердин мәсісін жасаған кайыштар өздері жасайды да булар кончулар. Ошондой кыла турган болсок, бизге минус көбүрөөк болуп калат экен. Анан тез алып жүргөндөн анан издендик да, анан кийин каерде кайыш сатат экен, анан Казакстандыкын көрдүк. Казакстандыкы булардан аз-маз эле жакшы экен, бирок заводской деген аты бар экен. Анан Бишкектен чыгат. Козовод. Бишкектики эң жакшы болгон экен убагында. Анан Бишкектен мынабы Сура Мятка деген кайышты алабыз. Мына
Мында турбайбы азыр? Мына лак кайыштар стройметка деп коет аталыш. Ушул Бишкектики эң жакшы чыгат. Өзбекстандыкына караганда да башка жактыкына караганда иштетип көрдүм. Ушул ак кайышы Бишкектики аябай жакшы чыгат. Ана мына черно-сиделная деп коет мына. Бул жалаң жана военный өтүктөрдүн тапанына коюлган. Таманга коюлчу. Таманга коюлчу. Турбайбы? Анан патек кылып ичине 40 патек салып коет. Солдатский өтүк, арческий өтүктөрдүн анан ошол кайыш. Черно-сиделная дейт, бул толко сууну алат, бирок ичине өткөзбөйт. Өзү суу нымдашат, анан нары өткөзбөйт. Анан ак кайыш болсо чылгый болуп эле сууну өткөзө берет, чылгый болуп эле чозулуп калат. Ошон үчүн толко камчыга жасайбыз бол. Анан биз ошо изденип жүрүп ушул эң жакшы кайыш ушул болот экен. Ушул чозулбайт экен. Анан өңү дагы биз жана кара башкага кайышка жасап алганым, олар покраска берилет экен. Мындайча айтканда искусственный жасалма болуп калат экен да. Бетине краска берет экен, краска атпал, мындай кылып асып койгондо жыгачка урунат, дубалга урунат, ошондо мунун бетинде краска кетип калат да. А бул ошол натуральный өзүнүн цвети. Дәри менен пышырылат. Азыр мына жер краска эмес турбайбы? Бул краска эмес. Өзүнүн бети ушундай, э? Болду. Анан биз муну майлаганда ана жөгөндөй болуп, күрөң свет берип калат, коричневый свет берип калат. Биз биринчисин майлап беребиз да муну. Мына өзү ушундай. Азыр мыналар майлангандан кийинкиси эле турбайбы? Ушул кайыштын. Өзү мына эле кайыш майлангандан кийин мындай свет берип коет. Анан биринчисин биз майлап беребиз, себеби ал адам жаңы алып барганда майлап мен жаңы алып келдим дейт дагы шат кийип алат. Неме атына салып кете берет да. Анан первичныйын биз бу жерде майлап берип коебуз. Анан бул 6 ай майланбайт, ошойдон жүрөт. 6 айдан кийин баягы жай келеби, күз алабы, 6 айдан кийин кайра жамгыр баштаганда бир дагы майлап коет. Жашын узартып кете берет. Эми бул өзүнүн иши. Анан бу жерде устанын да өзүнүн жана айттым, сен билдиң, авторлук почерки бар да. Анан келки жерлерин анан өзгөртүү, түзөтүү киргизебиз. Анан мында эле өлчөсү бар. Эми кысасы мастер-класс болуп кетет да, аягын айтып отурсамчы, бу жери мынча сатып этип, сатып этип, анда атайын сабакка түшкө туура келип калат. Анан калгандары болот ошондой. Анан көп жыл болду. Мисалы үчүн 92 ушу чечемеле келген. 92 эле жасайт болчумун, ошону мен жасайм да. Демек, сапатка көбүрөөк көңүл бурат турбайсызбы? Сөзсүз. Себеби бирөөдөн эптеп эле акча алыш эмес да. Эптеп эле акча алыш эмес. Акчаны алганда ыраазы кылып ала турган болсоң ошолор жугат да. Анан эми заман ушундай болуп калды, эптеп эле кете берсин, соода боло берсин, акча деп жүрүп, эмне тоңуйукка келип токтоп калдык азыр. Эмне деген заманга келип калдык азыр, кара. Магазинчиң алдайт. Малың алып алган алдайт, өзүңкү деп. Азыр сенин колуңан да кайра мени азыр алдым дебестен өзүмдүн малым деп туруп сатып берет. Ошого бар, ошондойлор жок үчүн ар ким өзүнөн башташ керек да болом. Ар ким өзүнөн баштасын, мен өзүмөн баштайын, сен өзүңөн башта, ошондо эле жакшы нерселер пайда болот. Болуп келген, буга чейин болуп келген да. Болуп жүргөн, ошону эле жок кылбай кармап турсак жакшы күндөр, жакшы замандар болот. Кудайга шүгүрбүз азыр. Эми сиз күндө ушул иш менен эле алек болосузбу же бир башка дагы жумуштарды кыласызбы? Эми ондо мактангандай болуп кетем го, бирок менде биз үчүн, эл үчүн кызык болот го дейм. Өнөр көп. Мени жалган айттырбаса керек, мисалы үчүн немелер тааныштарым баары иштеген жерлерим бар да, мына баягы уста го дейт да. Ооба да. Мен бир эле бул эмес, үй жабам. Эвро ремонт кылам. Одон чыкарып мал багам, өзүм кичине мал чарбачылыгым бар, ошо өзүм малдын ичинде төрөлүп чоңойгон үчүн малды үзбөйм. Мал бар. Кудайга шүгүр азыраак бар, бала чака карап турат. Анан бирок мен басымдуу муну кылганым балдарды өнөрлүү кылып коеюн деп атам. Наны бүтүн болот да будачы. Эгер байып келсе токтотуп кое берет, көкүрөгүндө жүрө берет. Эртең кичине кыйналса өзүнүн тиричилигин өткөзүп, багып, неметип алганга жакшы болот. Өзүнө жакшы болот. Балдарыма даяр диплом бул. Өзүңүздө даяр диплом, мен өзүм үйрөтүп койгон даяр диплом болот. Эгер заман өзгөрүп, байып келсе токтотуп кое берет. Жетерлик жашоосун эмне үчүн жашабай коюп, жашаганга укугу жок, жашай берсин. Анан бирок бул өнөрү бар нерсе. Будан тышкары мүйүз иштетем мен. Атайын сувенир жасайбы?
Байдык алчы. Эми бул жасаган буюмдарыңыздан алысы кайсыл жактарга кетти? Кайсыл жактан заказдар келди? Мына мүйүздү көрдүң, мына. Ийри мүйүз, мына. Ушул түп-түз болуп мына кантсаптарда түздөлөт мына. Мына бычактын сабышы. Буну кандай кылып түздөйт болдуңуз экен, Эми дарысы бар өзүнүн. Анан эми ар ким ар уста өзүнүн баал үйрөнгөн опту болсо керек. Бирөөлөр мисалы үчүн кайнатып жасашат, бирөөлөрү неме кылат. Эми биз азыр техника өнүгүп болуп атат. Азыр химикаттар көп. Химикаттар менен түп-түз кылып туруп, анан кийин өзүндө токарный станок бар. Мына жер күн жагынан тышка чыгарып койдук. Токарга салабыз. Школда окутчулугу деревянный токар. Ошого салып туруп, ойма чиймесин чыгарып туруп, анан сатабыз. Көп эле саттым, мүйүз камчыларды көп саттым, элик шыйрак жасап саттым. Неме жасайм? Одан чыкканы. Эми көп эле нарда, парда, ошого нерселерди жасайм. Эми айтөсүм көп. Сүрөт да тартасыздар, Жакшы, өнөрүңүздөр көп турбайбы сиздердин, Эми улум өзбектерде бир жакшы макал бар. Өнөр өнөрдөн өнөр деп. Өнөрү бар адам өнү өсө берет. Өнөрдү эч артка кайтарбаш керек. Балаңа ошо өнөрдү үйрөтүп кое турган болсоң, эртең атама рахмат деле жүрөт. Биз мисалы үчүн мына бир туугандар баарыбыз жасайбыз, атабызга эле рахмат айтабыз. Университет, чоң эле университетти бүтүрүп койгон экен бизди депчи. Эми ушу атам арбак ыраазы болсун. Ушу көп жерде ушу атабызга ыраазыбыз биз. Постоянно айтабыз ушу, ыраазыбыз бизге тегер үй салып бербей эле койсун. Бизге машина алып бербей эле койсун. Ушуну үйрөткөн ыраазымын деп калабыз. Эми мына биздин балдар оога келгенде бизге рахмат айтат да эми. Сөз бар го, келечекти пистолет менен алсаң, келечек сени пушка менен атат да. Ошонун сыгарындай келечекке кичине нерсени үйрөтүп койсоң, чоң кылып чыгарса, булардыкы ошол жакшы нерселер. Анан эми дыйканчылык кыла албайм аны. Ягы бар, дыйканчылыкка жокмун. Анан ушу өнөрчүлүккө. Ушул өнөрүңүз жетиштүү экен да өзү эле. Ооба, мына үйрөнгөн балдар бар бизден. Бизди ушу эл уста кылды. Ушу базар айттым го, базарга чыгып сатат элек, ушу базардагылар бизди уста кылды. Айтып жүрүп көп нерсени ушу базардан үйрөнүп алдым. Аны турусын ачкетти көп бар. Мен туаса, мен мынандаймын, анандаймын десе жок. Бизди эл уста кылды. Буйртма кылып. Буйртма кылып, анан палан жерден бир аксыдан ушундай алдым эле, ушул уста жок экен, ушундай жасай аласыңбы деп ичкисин көрсөт. Бирок көргөнүмдү жасайм. Бул мактанч эмес, көргөнүмдү жасайм. Мына базарда өзүмүн менен клиенттерим көрсө айтат. Дебем көп жыл болду да, биз көп жылдан бери иштейбиз. Көп жыл болду. Бул эми жасаган буюмдарыңыз узагы кайсыл жакка кетти? Чет жактарга кетип атабы? Кетет. Казакстан, түрктөр, Тажикстан көп алат. Бул тажиктер өтө баалайт өнөрдүчү. Мына бизде кеде, эми бизде өзү жакшы ошол делечи соодалашат го. Бизде соодалаш кем бар деп, өзүчө бар го. Билебиз да мына айылда. Алар антпейт. Канча дейт, ушунча десе эле кетет. Кыргызстандын бардык эле жеринде саттым. Мына азыр клиенттерим бар. Оптунчуктерим Көлдө да бар, Бишкекте да бар. Бирок эң көп өтүп аткан ушу Жалал Абадтык балдар алат. Жалал Абадтык жакшы укаларым бар, ошолор постоянно заказ кылып алышат. Анан акыркы 2 жылдын ичинде мына Россиялык балдар, рахмат ошо балдарга, Россияда жүрүп бирөөнүн элинде жүрүп ат минишип олорго, ошол жерде улак кылышып, ошол жактан телефон заказ кылып акчасын которуп коет, мен салып берем, машинада кетет. Бирөөнүн элинде ат эмес, өзүң багып жүргөндөргө неме айтасың? Булар ат минип, үй салышып, той кылышып, мына өзүң көп эле жерди көрүп билгендирсиң. Мен да ошол Красноярскийде жүрүп келдим. Иркутский шаарына бардым, Абаканга барып келдим. Ошол жерде өзүбүздүн ошол кыргыз эр азаматтар ат чаап, улак чаашып. Эми мен ыраазы болгонумчу, ушу балдарга ыраазы болгонум бир эле нерсесине ыраазы болмончу. Олар менет кылып атат, канча жакшы менет кылса менетин көрүп атат, бирок ыраазы болгон жеримчи, ушу
ата бабабыздын жерин барып ээлеп кайра ата бабабыздын немесин тарыхты кайталап атканына ыраазымын да. Сенесизби? Себеби биз ошо Сибирде жашаганбыз да. Енисай, Красноярский, Кызылжар. Ошол жерге барып кайра улакты күтүрөт коет, аталардын арбагы ыраазы болуп атканды ошол балдарга ыраазымын. Молодец, аталарына рахмат. Ошол жерде улакты чаап атсаң өзүң элестетип көр бирөөнүн капырдын жеринде. Азыр эми ушул сиз жасап аткан буюмдарыңызга жаштардын көз карашы кандай болуп атат? Азыркы эми көпчүлүгү эле жаштар телефон же бир башка нерселер менен көп алек болуп кетишти да. Ама жакшы ой айттың да. Бул балдар өтө ыраазы болуп атышат. Өтө ыраазы көрүп же, өтө ыраазы. Бирок желание жок, каалоо жок ошол балдарда. Сиздей болгум келет, сиздей жасайын деген неме жок болуп атат нарагындачы. Себеби мына сен айткандай телефон, интернет ушулар олорго саал мишек берип калып атат чамасы. Менин оюм. Мына кызыгып, мына өзүм балдарымга үйлөнүп жасап атышат, жакшы, жакшы. А бирок сырттан келип аба ака ушу сизден үйрөнөйүн дедим эле, сиздин бирок көрүп рахмат айтып, таң калгандар көп эле болуп атат. Кызыккандар көп, бирок желание жок болуп атат. Келип жасайын, үйрөнүп алайын, үйрөнүп алсам мейли эле. Мына Карбан Мыңтосуровсуздар башка. Ол жасаса онун бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийип эле, онуку башка клиент алат, меникин башка алат. Жасай берсин, үйрөнө берсин эле. Зато кыргыздын улуттук нерсесин сактап коет эле да. Мен мейли элем. Бирок азыркы жаштардын көз карашы деле жакшы экен демек, а? Жакшы, жакшы бар. Мен немем бардыгы дебейм, бар арасында. Себеби ол тарбияга да карайт, үйдөгү тарбия да кылат. Үйдөгү тарбия да карайт. Азыр эми ушул жүгөндөрдү мен деле бирок ат минип деле кээде кичинекейимде минбей деле жүргөм. Эмтен эле минип атты жакындан таанып калдык да. Ушул жүгөндөрдүн мындай буюмдардын аталыштары кандай болот? Мына жерлери оздуруп, мисалы тизгин деп турат. Ушуларды жакшылап бир тааныштырып кетсеңиз жакшы болот эле. Балким кимдир бирөөгө чоң пайдасы тийип калар. Налсын кежгелдирик деп коет, желкеге келет. Үстүндө көкүл бастыргыч деп коет. Мынасын сагалдырык деп коет. Мойнун өткөн. Мына мурунтук. Бул ооздурук. Мына тизгин. Тизгин болсо. Тизгин эми азыр замана жашамында ичине трапка коюп, азыр өтө эле күчтүү болуп барат чабы бара-бара. Бул илгери жөн эле бир кайыш коюп коет эле, азыр өтө күчтүү жасата башташты. Азыр кусталар неме балдар өтө катта чабан деп чыгып калды чамасычы. Анан палван болуп калышты да. 4 кабат кайыш. Карап көрсөң эми жакшы, эми алып аткандар разы болуп атат. Эми биз элдин талабы менен аткара беребиз да. Кала 5 кабат кылсын дейт. Өткөндө бирөө трос камчы жасап бер дейт. Биз элдин талабын аткарабыз да, муктаждыгын аткарабыз. Эми биз ошон үчүн устабыз. Ал эми мына камчы, бир камчы. Сабы, эмнеде бүлдүргөсү. Ошол бул жерин байлай турган бүлдүргө деп кайыштан өтө элек да, азыр өтө элек эле. Ошо бүлдүргө деп коет. Кайыш өттү, колго өтөт, бүлдүргө деп коет. Мына кадоо. Мына бүлдүргөсү, мындай алып кадайбыз. Эмнеде мындай алып. Мындай кылып туруп өткөзүп туруп мына. Мына бүлдүргө даяр болду, мындай кылып өтөт. Эми мунун биринчиси колдон түшүп кетпес үчүн, экинчиси постоянно илинип турсун деп. Эми кыргыздар деле илгертен эле тазалыкты сактаган да. Илинип турган буюм таза турат. Жерге таштап койбосун. Анан алакан. Анан мына жерин алакан деп коет. Бул алаканы. Бул шукшурган. Эми бул алаканга окшоп турган үчүн алакан десе керек. Эми илгертен калган нерсечи. Берин кадоосу. Мына жерин шукшурат дейт. Анан көгү дейт. Анан ичиндегисин өзөгү дейт. Анан учун бекитип кой деп, мына учун кайтарып бекитип кой, сурулуп кетпес үчүн, тигиш кайра чыгып кетпес үчүн. Анан бул саптарды айтып кетсеңиз. Бул сап толук эми мынерде бул бизде мына түштүктө өзү толук табылгыдан жасалат. Анан алай тарапта сал ыргайдан кошуп ийишет экен. Жалал Абадта ыргай кошуп эткен. Ыргай
ыргайды кошкону менен анын кабыгы сал калың катык жыгат өзү. Кабыгы калың болот да сыйрылып кетет. Бу да пленка табылгыда пленка катарында болот дагы. Ошойдон кетпей, жабышып калат. Ушул боюнча жүрө берет. Ошойдон калат. Анан кызарат, бара-бара колдо жүрүп кызара берет да. Бул табылгы ушул. Анан эми азыр заманына жараша тез-тез саптап калдык да, өткөнүнө каратачы, нәпси беле болуп атат. Болбосо 1 жыл кармап туруп, кургатып туруунан кадалган. Кызарып калган. 1 жылсыз табылгы кургабайт. Себеби тышы пленкада болуп атпайбы? Бул жарылып гана кургайт, кургабай турган болсо. Анан бар немесин точно немелерин сактап кала турган болсо, анан жакшы кургайт. Өтө ысыкка эмес, өтө шамалга эмес кылсаң жакшы кургайт. Анан 3 кадо, 2 кадо деген вопростор да болуп атат. Биздечи. Мисалы үчүн 3 кадо кылса талак түшүп калат экен, анан 2 кадо кылса мынтип калат экен. Жок, ол 3 кадо бышыктыгынан эле. Мына 3 кадо. Бул бышыгыраак дейт, эми өрмө камчы, чаян түймө деп коет, 8 көк. Бул өрмө. 8 көк бул көктөн. Учу чаян түймө түйүлгөн, анан 3 кадо болгон. Биринчиден красотасы бар, экинчиден бышыгыраак, үчүнчүдөн эми айырмаланганга. Бул 3 кадо экен, бул 2 кадо экен деп туруп. Анан бул мен угушума караганда 3 кадо кийинирээк чыгыптыр. Ошо датка кылдырган дейт, биздин жигиттерге жалаң 3 кадо кылып жаса деп устага бергенде, баягы жигит кармашкан эмес билгире. Анан мен жигиттерим ошо камчысынын кадоосунан билсин 3 кадо кылып жүргүлө деп. 3 кадо. Тайын өзгөчө болуп турсун да. Анан 2 кадо, 3 кадо, 4 кадо, 5 кадо кылып койсо эле болот да, толдон эч неме кетпейт, материал мык эле кетпесе болсо, бышыктыгы немеси болбойт. Анан муну алганда мындай кылып алат, өлчөсү болот. Мына чыпалак постоянно жетпей калта болгондугу үчүн үч кол менен ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Кайда барасың? Камчы сапка. Мага дагы ала кел болот. Ушундай жерлер да бар экен да. Ошодон ашык болбойт. Эгер одон ашык, одон кем болуп калса, ашык болуп кала турган болсо, мисалы үчүн айгырат боло турган болсо, кокус касасына тийип калса, айгыр болбой калат да. Мунун ошо немеси айтылышы ошондой болуп калган. Узун болсо, кыска болсо жетпей калат да, жука чандырга. Ат баспай коюшу мүмкүн. Адан тышкары бул жерде көп эле нерселер бар. Анан саптарды ошо биз пышканда гүлдөгөнүнө, неме гүлдөп бүткөндөн кийин өзүбүз чыкпайбыз. Балдар бар алган, ошо жайлоого чыккан малчылар бар. Анан табылгын алып бүттүңөр деген да сөз жалып болуп атат. Бекерди 5 мертеп айтыптыр. Биз алсак түбү менен алган жокпуз да. Табылгы мынчалык жоонго кетмен саап 5лик сабын көргөн жоксуң да табылгын. Камчы саптан өткөндөн куурап кала берет өзүнө. Кимис менен болсун мелдешемин. Андан ары жоонго болду, одон ары жоон бак болуп, өрүк болуп туруп мем албайт да. Камчы сапка жеткенден кийин камчы саптын огуна жетип, сапка ылайык болгондон кийин табылгы өзү куурайт. Эскирет. Болду, кайра жанынан чыккан нодалары кайра жоон оруп, кайра кете берет. Биз ошо только биз санитардык ишти аткарып атпайбызбы кайра? Эски картагын алсак, жашы түбүнөн чыгат. Биз тамыр менен алып аткан жерибиз жок. Башкарган жокпуз. Ушул жер бар. Эми баал керектелер айтат да, табылгын түгөт деп. Мен ошого айткан эле каяшам. Жок, бул ошо только баал карыган эскилерин алабыз, жоон оргон. Одон эч неме жок, кайра жакшы экологически жакшы нерсе болот. Алып келип беришет, көбүнчө ушу сапты ар жерден алып келишет, биз сатып алабыз, анан жасайбыз. Камчыга келсек ошол. Анан одон тышкары темирден дагы көп нерселер жасайбыз, заказ кылса. Анан жана айрыкча эски күмүш жүгөн, күмүш үзөң немелери барлар алып келип атат. Эски ата-бабабыздан калган көпчүлүк болгон. Олорду реставрация кылып кайра күмүшүн тазалап, неметип жасап беребиз. Эми мына балдарды айтып атам, ошо күмүштөн да жасашты үйрөнгүлө балдар, жергерчиликти үйрөнгүлө. Күмүштөн жасап алып деп ошо балдарга айтып атам, эми булар деңгээли ошодо билинет, өздөрү көрөт кандай кылып жасайт. Бул ооздуруктарды сиз жасабайсызбы? Жок, Өзбекстандан чыгат. Бул Кыргызстанда да жасалбайт, бул сары ооздуруктарчы. Өзбекстандан чыгат, сатып алабыз. Эми бул азыр сиз оңдоп жасап аткан бул ооздурукчу? Бул гүлгаттарга салынат өзү.
Бул байгеге кошкон гүлгат бар го жанагы. Ошого салышат, азыр улакчылар деле салынып ала турган болуп тур. Бул эми баары жеңилирээк болот. Мында бура тартканда оозго кирбеш үчүн ал немеси тогосу чоң болот да. Чоң болот. Анан жанагы орус илгери орус жүргөндөр да болот эле булар. Спортивный жана секирген аттар да жеңил болот өзү. Анан эмне кичинек болот, оозду көп жебейт. Ошого. Анал оздуруктар, сары оздуруктар аз чыгып калды. Сары оздуруктардын бир жакшы жери аттын оозунда көп муздабайт да, темир оздурукта. Темир оздурук аттын оозунда жүргөндө бир ысып, бир муздай берет. Бул бир ысыпканда муздабайт. Бирдей калыпталып жүрөт. Бирдей калыпталып жүрөт, ошол үчүн сары оздурукка кызыккандар ошодон. Жакшы, рахмат сизге. Кыйла болсо дагы көп нерсени айтып бердиңиз, өзүңүздүн билгендериңизди. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат улум. Дайым ден соолукта болуңуз. Балдарыңыздын жакшы күндөрүн көрүңүз. Рахмат. Ар дайым эле ошондой кыргыз элинин жакшы буюмдарын жасап, элге жакшы кызмат кылып, ден соолукта жүрүңүз ар дайым. Жазда да бир келип кет. Буюрса. Сәл башкача нерселерди жасайбыз, ошондо көрөсүң. Буюрса сиз менен дагы келип сүйлөшүп турабыз. Жакшы ушундай өзүңүздүн билгендериңизди айтып, балким жаштарга зор таасирин тийгизер. Кайра ошо жаштарга калганы жакшы да улум. Көрүүбүзгө алганча кеткенден көрө ошо жаштар үйрөнүп билип калганы жакшы. Биз үйрөнүп калганы жакшы да. Туура айтасыз. Эми азыр сыртта дагы өзүнчө бир шаймандарды жасадым деп калдыңыз. Ошолорду да бир көрүп келели. Мейли, мына бала жасаган, бала. Ошолордон да бир көрүп таанышып келели. Мен кичине идея айтып коем, калганын бул бала жасайт. Ошо сварка иштерин да кылат. Жакшы, рахмат. Азыр сыртка чыгып көрөлү. Дери нак иштеп аткан жеринен көргөзсүн ошо. Ошондой кылып, мейли. Келиңиз эми Байдылда мырза, дагы өзүңүз башка кандай иштерди кыласыз, ошолордон тааныштырып көрсөтүп кетсеңиз? Эми бая айтпады жана атамчы, темир өнүшүрт деп. Кээде мындай илхам келип калганда ушундай гүл салгычтар жасап коебуз, жайда. Көрүп атасыз да гүлдүчү. Атам өзү жөнүндө да көп айта алат да. Гүлдү аябай жакшы көрөт. Эми жайда келсеңиз эми гүл да бардык жерде гүл. Гүл ушундай ошого илхам келип калганда мындайлар жасайбыз. Анан өзүбүздүн кол менен жасаган эмелер бар. Чөп тарткыч жасадык. Эми өзүбүз жасаган жокпуз, эми аны баягы интернеттен көрүп пая тарткыч, чөп тарткыч жасап койгонбуз. Азыр көрсөтөм. Мен шатын алып келейин. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бул агаларыбыз ушинтип жакшы иштер менен алек болуп, өздөрүнүн өнөрлөрүн өркүндөтүп келе жаткан убактар экен. Буларды атай ушундай үстүгө чөптөрдүн жанына жайгаштырып алган. Жайгаштырып үстүп алып чыгабыз. Мына уручной жасаганмын. Ушундай кылып, бул атам идея кылып чыгарып койду, мен жасап чыгардым. Мындайча айтканда, экөөбүздүн. Демек, чертожун өзү чийип берген турбайбы? Ошондой болуп чет. Мына илгерки ошо күдү деп коет экен, ошонуку экен. Муну сатып алып койгон элек. Заводко барып бир жерде көрүп калып. Алып келип койдук эле, пайда тийди мына. Бул жерде ток менен иштейт, мотор бар да. Электрический турбайбы булар? Сайсаң иштейт, как положено. Бул эми ушул жүгөрү паяны мына. Паяны мындай кылып берет. Ошондой кылып майдалап берет, да? Майда кылып берет. Будан эч нерсе калбайт. Эми баштай салып, чачылып, ысырап болгондон көрө. Бул жакшы да, анын бир чакалап апарып салып койсоң болду, жей берет. Калбайт будан. Бул болсо, бул чөп тарткыч. Бул пая тарткыч. Бул чөп тарткыч менен. Буну да колго жасап койгонбуз. Бул менен чөп тартабыз, паяны. Бул менен макет тарсаң да боло берет. Чөптөрдү, саман, калаган нерсени тартсаң буга дагы да. Эми универсал мындай айткандачы. Мал койго жейиштүү болот турбайбы? Жейиштүү болот. Будан эч нерсе чыкпайт. Анан жугумдуу да болот. Себеби бул майда кылып берет да. Жегенде жугуштуураак болот.
малга сиңдирээк болот. Мына саман, чөп калтырбай жем катары эле жем катары кетет. Жакшы. Ушундай өнөрлөр дагы бар. Ал эми булардан дагы жасап сатууга чыгарып көрдүңүзбү же өзүңүздөр үчүн эле жасалганбы? Өзүбүз үчүн. Өзүңүздөр үчүн эле. Себеби эми буну чыгарып сатып ондой бизге нар жагы эле жетишет, наркы өнөрчү саткангачы. Эми булар эгер буйртма түшүп калып турган болсо кандай кыласыздар? Буйртма түшүп калса жасап беребиз. Жасап бер деп кайрылып калган болсо жасап беребиз. Аны жасап бересиздер. Бул неге бул өзүбүз үчүн деп атам? Себеби азыр көрүп атасыз, илгери сал эми техника мына эмелер аз болгон үчүн жасалган эмес да. Бул азыр менин жеңилдигим да. Өзүмө жеңилдигим. Себеби чыгып балта менен 45 элек мурда ойлонуп жүрүп бул баягы өзүбүзгө жеңилдик да мындай четинде. Баягы аял кишиге кир машина алып бересиң го. Кыйналып жугушун. Бул менин кир машинам да мындай чет. Келем, таш тартам, салып коем. Өзүмө жакшы да, жеңилирээк мага. Убакыт үнүмдөйм. Убакыт үнүмдөйм биринчиден, экинчиден малдарыма жештүү болот. Ошол жагы плюс бул нерсенинчи. Ошол. Анан дагы сизди көрөм дегендер болсо, эгер TikTok'то мен сизди эми TikTok'тон көрүп, ошол жактан таанып калдым да. Ошол жактан көрүп турса болот. Мени ошол жактан көрүп, ошол жакка номурумду жазып койгонмун. Ошол жактан чалып, бардык нерседен вопрос берип, суроосуна жооп алса болот, мисалычы. Анан ушу сиздин эмеңизден пайдаланып айтып кетейин, эфириңизден пайдаланымчы. Бир 3-4 бала бар да, ушу өнөрүнө мен сизге ушу барып шагирт түзсөм болобу дегендер бар да, анан мен шартка байланыштуу шарт сал жогораак деп жүрдүм эле. Если жүрөгүндө жалыны болсо, кылам дегендер болсо, Кудай кааласа мына жаздан баштап 3-4 эме алайын деп атам. Шагиртчи алып үйрөтүп ушу ажап тарап. Себеби атам айтты го, канча тарап эметсе биздин салт санабыз кала берет дегенде. Ошого эми мен өзүм ниетим болуп атат. Ушу жазда баштап, Кудай кааласа. Келсе бир 2-3 жүрөгүндө жалыны бар балдар. Үйрөтөм, Кудай кааласа ошол. Жакшы. Ошол TikTok'то биз экранга жазып кетебиз. Ошол жерден аккаунтун таап, ушул мырзанын дагы көптөгөн видеолорун, өзүнүн кыскача видеолорун көрүп таанышсаңыздар дагы болот. Ошондой кылсаңыздар да болот. Ал эми Instagram, Facebook деген дагы баракчалар бар. Аларда жоксузбу? Ошону мен айтып коеюн. Чынын айтсам, интернетке көп кызыга бербейт элем. Бул TikTok'ту дагы жакында эле ачтым, бир 5 ай мурунчу. Көп түшүнбөйм. Instagram'да келинчегим экөөбүздүкү бар, эми мен Instagram'ды чынын айтсам, кирип, чукулап, көп эметпейт экенмин да. А TikTok'ту плюсу мага, мен видео тартам, киргизип коем, эл жакшы көрөт экен да, мага ошонусу жакты, ошого. Instagram'да подписчик чогултушум керек экен, анан ол көрүш керек экен да. Ошого если что, ушу видеону сиз өзүңүздүн Instagram'ыңызды болсо киргизип койсоңуз, эл көп көрсө, мындай пайдалуу нерселерди өзүнө алса жаштар, бизге эле плюс, бизге сыймыктанабыз да. Рахмат сиздерге. Ушундай кишилер бар экенине дагы деле суктанып турамын. Сүйүнүп жатам бир жагынан, өзүнүн болгон нерсесин башка бирөөлөргө дагы арнап турганы бул өтө жакшы көрүнүш. Мертебеликтин бир көрүнүшү да бул. Рахмат. Ошонун себебинен сиздерге дагы Аллах Таала ырыскысын берип, ырыскысына берекесин берип жаткан убак экен. Өтө жакшы. Анан дагы бир суроо бергим келип атат да. Сизди ошол TikTok'тон дагы көрүп калдык. Бийлеген жактарыңыз дагы бар экен. Эми жаш, эми биз баягы кандай десем, бийлеп деле коебуз кээде. Жашпыз да эми, жүрөктө жалын бар. Кээде ошо тойдо, досумдун тоюнда бийлегенде тартып койгон экен, ошондо киргизип койгон. Анан итке дагы кызыгам мен, баягы кандай десем. Ошол дагы бир итиңизди көрүп калдык. Ооба, кичинемден итке кызыгам, ошо баягы питбуль болгам өзү. Мушкерит да, ол. Породасы башкача болгон ит. Кыргызчасын айтканда мушкерит да, аны питбуль деп коет. Американский питбуль терьер деп коет. Мен питбульга аябай кызыгам. Ал итти дагы азыр көрсөтөм. Азыркы убакта деле бар. Азыр бар. Бир жөн алып калды, уруштурдум эле, кичине көк ала капа койсуңар, бул эме. Эч нерсе эмес. Бул эме да, бирөөлөр мисалы
ырдан же бир нерседен ырахат алат го. Мен ошол нерседен ырахат алам да. Анан бул типа хобби деп койсом болот. Жакшы көрүп, аны карап, тренировка кылдырып, кечинде гулять эттерем, как положено 2 саат 3 саат. Ошол жагым дагы бар. Жакшы, рахмат. Анда бир итти көрүп келели, итиңизден дагы бир таанышалы. Бул итти негизи кайсыл жактан таап келдиңиз? Ушул Бул итти мен Бишкектен алып келдирдим. Бишкектен. Жана муну жакын бара албасак керек эми, Жок, бул адамга вообще тийбейт. Чын айтсам, мен балдар минип жүрө берет. Мен тарбиялап койгом мунучу. Бардык нерсе дрессировать эткенден да. Мен дрессировать этип койгом, бардым. Мисалы үчүн бир жака кетип алып, узак жолдо кетип алсам, бош жүрсө, рядом десем, только рядом жүрөт. Жанындачы орусчага көбүрөөк үйрөтүп койгом. Анан бир нерсени алып кел, мисалы үчүн малды кайтарат. Как положено. Алдына түшүп, ташап, кайтар десемчи, кайтарат. Эми дрессировать эткенге үйрөтүп койгом да. Чоочун кишилерге тийиштик кылбайт, Жоочун кишиге вообще тийиштик кылбайт бул. Бирок кечкурун келип, если агрессивный болуп, таяк көтөрө койсо, гол салат. Жана выйди. Өз сазайын берет деңизчи. Выйди. Атты теппейт деп болбойт, итти каппайт деп болбойт. Эми ошондой болсо да бир аз этият болуп, мындай алыстан көрөлү. Бул ургач турбайбы? Ургачы бул. Бирде тууду, балдар сатылып кетти. Кече жакында эле уруштушу бир. Ушул ургачсы деле 18 урушам мүнөт экен. 18 мүнөттө өзүбүз токтотуп койдук, эми алып койдук. Жөн эле көрдүк да. Биринчи ачылышы болду. Уруштуруп көрдүңүз? Өзүндө мен бул дагы сизге мындай айтсам азыр эме да, кино болуп кетет. Бул биз как положено веске вес алып келебиз. UFC мындайча айтканда, веске вес алып келип, тренировка кылдырып анан салабыз. Мен өзүм менен тең ургачка мушташтырдым. Мындайча айтканда включка деп коет да, муну ролик деп коет. Ролик кылып көрдүм да. Ролик кылып көрдүм. 18 мүнөт урушту, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы эле мушташты. Эми мен буну өзүм үчүн бакам да. Өзүм үчүн. Анан кызыгып деңизчи. Күчүктөрүн ушу кошуна соседтерге сатып берем. Алам кызыгып келип сурагандарга дегенсе. Сатам десем жаман көрүшпөсүм, сатам деген мен булга мен эт алып келип берем да. Бул толку эт менен багам. Мындай жөнөкөй тамактарды жебейт. Жөнөкөй тамактарды деле жейт, бирок анчайын кызыктыра бербейт да. Бугачы. Ошону ана пакеттин үстүндө пакет турат, ошондо пакетте эт алып келем убойниден. Толку эт берем. Анан таза уколун берип турам, как положено. Ошол. Мындайча айтканда ар тараптуу барбыз десек болот да. Жакшы экен. Мал десем малдан, букада багам. Бул да өзүнчө өнөр да, ушундай акырын тиштеп албасын, тийишпе да. Жаныбарга да көңүл буруп караган өзүнчө бул дагы өнөр. Муну карап, дрессировать этиш үчүн дагы бул канча, мисалы үчүн бунун менде сүрөттөр бар эми. Мындайына келген. Эки алаканга батат. Кичинекейиндечи. Мен $100 алып келгенмиш. Кичинекейинде келген, ошодон баштап сүйлөп жүрүп үйрөтүп койгом. Азыр мисалы кой берип мындай кой берсең шалбалшылың беркиттерге окшоп дүйдүңдөбөйт да. Рядом десең рядом жүрөт. Как положено эмени түшүнөт. Полный бардыгын түшүнөт. Ал эми кайман аты болуш керек өзүнүн, Бунун кайман аты Дена деп койгом ошо. Дена деп. Дена башында келгенде Дена деп койгом. Анан кээде баягы Илхам келип кеткенде улакчы деп койгом мунучу. Улакчы баягы баллон, салон, баклашка жаман тиштеп чуркайт да. Оор нерселерден мен мына машинанын велосипедтин баллондорун тиштеп алып чуркайт да. Ошого жинди улакчы деп койгом кээдечи. Демек алыска ыргытсаңыз барып алып келип, ошону. Как положено алып келет мындай. Азыр бул жерде сал эме жок да, мына талараак болгондо баклашка алып ке, кайра колма бер дегендерди көрсөтөт элем кичинечи. Жакшы. Азыр бир аз уруштукандан кийин бир аз дарылап койгон убагыңыз экен да. Дарылап койгом кичине. Тиштейт. Тиштеп албасын, жактыбысага. Буларда бойго салгандан эле алып таштап койбойсуң да. Как положено жууп тарантып, зеленкаларын коюп, уколун сайып коесуң. Булардын негизи дөөттөрү эркектери кымбатыраак болуш керек, Дөөттөрү кээде мындай, бул делечи, генine канына карайт. Мында кан деп коет. Каны канча таза болсо, таза кандууларды, гейми бар иттердин таза кандууларды азыр ошо. Эми көп деле түшүнбөйм, бирок досторум бар, жакшы түшүнгөнчү, ушулар айтып берет. Матчуй деп коет. Кичинераак болот, 18 кг, 17 кг, 2 саат 3 саатка чейин уруш берет. Булачы өлгүчө мушташ берет. Ошонун ургачысы кээде кымбат болуп калат, кээде эркеги кымбат. Булар да алиги мушташканына карап, канына карап кымбат да, ошондой. Азыр бизге көбүнчө Россиядан алып келип атат. Привязнойчу, себеби ол жакта каны таза биринчиден, экинчиден үйрөткөн оңой, дрессировать эткенинчи.
бир нерсесин айтып кетейин, эркеги кичине эмирак болот, мындай шогураак болот, угулсузураак, дерс этиш кыйын. Ургачы более түшүнүктүүрөөк, более мындай эмирак болот да. Кандай десем, тартиптүүрөөк десек адамга мындай не деп коет эле, жандош, жакын досуң болот го, ошондой болот да. Ошондо мындай эми кандай десем, азыр айта албай атам. Не деп койсот, сизге татыктуу да, кыскасыча, ургачылары баксаңыз, жакшы карасаңыз, сизге татыктуураак, көбүрөөк. Сизге мисалы үчүн көчөдө мушташып кетсем болушат мага. Как положено болушат. Мушташып кетет, кармашып кете турган болсом, артына чапчып эле жатып калат. Ошондой адаттары да бар. Анан эми бул сизде күчүк тууду деп калдыңыз да. Кандай итке кошуп көрдүңүз буну? Өзүндөй эле питбулга Бишкектен бир досум алып келди эле. Кайра Бишкекке кетти ал, кайра Бишкекке сатылып кетти. Келгенде как раз ошо эмеси келип калып, стичкасы келип калып, ошо экөөнү кошком. Экөөнөн 3 бала чыкты, 2 эркек, 1 ургач. Бир ургач мына үйдө. Азыр соседин алган досум. Калгандары бир укам алган, бул жактан. Экөө келип эле ошо туулганда эле сатып алып койшкан. Тааныштар эле алып кетиптир да. Ол деле ошо питбуль. Положено. Ушундай эле чыкты алар. Ушундай эле чыкты. Алардыкы более даже широкийраак чыкты, көкүрөктөрүчү. Эми бирдей чыга бербейт, булардыкы маркыл да. Көкүрөгү широкийраак, бир аз бирок мушташканы жакшы чыкты. Анан булардын ушул бир өзгөчөлүгү да бар экен, тиштеген жерин кое бербейт дейт. Кое бербейт. Ошондой. Эми бул ошо айттым го, тарбияланганга карайт да. Анан өзү инстинкт булар да, тиштеген жерин кое бербеш. Инстинкт да. Анан буну үйрөтөсүң, ошо бутка киргенде, оякка киргенде, Бишкекте аз бизде ошто эми өнүгүп атат. Бишкекте более бардыгын түшүнөт да, булар десек. Тиштеп алат, берип тур. Тиштеп алат. Сени тааныбайт да. Жакшы. Бул да өзүнчө бир өнөр. Балким ушул бир пайгамбарыбыз бар болчу. Ушундай жаныбарларга жакын болуп, бүт жаныбарлардын тилин билген дейт го. Ошол сыфат шариятта итте сал бар алыс дейт го. Биз өзүбүз деле Кудайга шүгүр эми Алла деп сүргөн балдарыбыз. Алыс эле кармап, алыс эле кылам, бирок ошо ит кармаганда формамы алмаштырып, как положено, башка форма менен, как положено, гулять эттирип. Эми бул деле мындайча айтканда, кээ бирлер атты кандай карайт, мен ошондой карайм да. Ошондой. Туура. Жакшы экен. Ушул бизде. Аябай жакшы, өзүңүздөрдүн билгендериңиздер менен бөлүштүңүздөр. Буюрса биз дагы келип жаңы товарларыңыздар, жаңы ушундай буюмдарыңыздар чыгып калган болсо келип дагы таанышып кетебиз. Буюрса жакшы тааныш болуп, жок десеңиздер керек эми. Биздин эшик экөөбүз үчөө да ачык. Бул баратадан кирсеңиздер да болот. Бул баратадан кирсеңиздер. Кеңири келип, ар дайым ушундай мертебеликтен кайтпаңыздар. Аллах таала сиздерге ырыскысын дагы бере берсин, берген ырыскыларына берекесин кошо берсин. Рахмат. Алла разы болсун сиздерге дагы. Өнөрүңүздөр дагы өрчүп, өнүгө берсин. Рахмат. Алла разы болсун сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу бүгүнкү күндөгү ушул агаларыбыздын өнөрлөрү менен тааныштык. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Каналыбызга каттала элек болсоңуз катталып, ар дайым биздин видеолорду, чыккан жаңы видеолорду калтырбай көрүп туруңуздар. Коңгурочону басканды унутпаңыздар. Сунуштар, комментарийлерге жазыңыздар. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.